25 майда Бишкекте Кыргызстан Ленин Коммунисттик Жаштар Союзу 100 жылдык мааракесин белгиледи. Иш-чара алгач Борбор калаанын Жаш гвардия бульварындагы эстеликке гүл коюу менен башталды. Мындай юбилейлерде көчмөлө жумушчу топ түзүүбүз юбилейди өткөрүп атабыз. Комсомолдук баягы жигери менен комсомолдук коомдук башталышты өткөрүп аткан нерсебиз. Бирок биз элдин ичиндебиз, коомдун ичиндебиз, мамлекеттин берген кызматтарындабыз. Мына көрдүңөр, мына юбилейди бүт ар бир ишканага же бир мекемеге барсак, ошол жерде комсомолду билген кишилер бар экен. Комсомолду иштеген, даже жөнөкөй комсорг болгон кишилер бар да. Баштап уюмдун комсоргдору, ошолор бардыгы төрө көтөрүлүп жардам беришти. Түштөн кийин болсо, комсомолчулар Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга чакырылган. Маараке ээлерине президенттин саламын бир кездеги комсомол азыркы учурдагы өлкөнүн мамлекеттик катчысы жеткирди. Кыргыз жаштары мындан ары да кыргыз журтуна өйдө өбөк ылдыда жөрөк болоруна толук ишенем. Ал үчүн өлкөбүздө комсомолдук кыймыл сыяктуу туруктуу иштерди алып баруучу жаштардын кыймылын түзүп, өлкөнү өргө сүйрөгөн милдеттер тургандыгын баса белгилейм. Комсомол кыймылынын урматтуу ардагерлери, дагы бир жолу 100 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. Бар болуңуздар. 1991 жылы Кыргызстан комсомолу жоюлган мезгилде катарында 1,5 миллион мүчөсү болчу. Нурбек Боркошев, Ильяс Кадыркулов, ЛТР, Бишкек.